Түз эфирде жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышы. Студияда мен Талгат Токтомушев. Саламатсыздарбы? Садыр Жапаров коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзамды Жогорку кеңеш 2026 жылдын 15 январында кабыл алган. Документтин максаты коррупцияга каршы чараларды күчөтүү, мамлекеттик жана жергиликтүү органдарда анын деңгээлин баалоону жакшыртуу, санариптештирүүнү өнүктүрүү, ошондой эле коомдо коррупцияга каршы маданиятты калыптандыруу. Мыйзам президенттин 2024 жылдын 5-июнундагы номер 137 жарлыгын ишке ашырууга багытталган. Мыйзамда негизги түшүнүктөр жана максат, милдеттер так аныкталат. Жооптуу органдардын ыйгарым укуктары жана милдеттери белгиленет. Коррупциянын алдын алуу, ага каршы күрөшүү жана жоопкерчилик чаралары каралат. Коррупциялык кылмыштардын жана кызыкчылыктардын кагылуушусуна байланышкан укук бузуулардын реестрлерин жүргүзүү тартиби аныкталат. Мыйзам расмий жарыялангандан кийин 10 күндөн соң күчүнө кирет. Кум төрдүн жалпы кирешеси 5 миллиард доллардан ашты. Бул тууралуу Финансы министрлигинин маалыматында айтылат. Маалыматка ылайык 2021-2025 жылдар аралыгында кумтөр мамлекеттик башкарууга өткөндөн кийин каражаттардын көлөмү жогорулаган. Жалпы киреше 5 миллиард 115 миллион доллар өндүрүштөн топтолду. Бюджетке салык жана башка төлөмдөр 1 миллиард 176 миллион доллар, дивиденд 441 миллион долларды түздү. Балыкчы шаарында афганчылар күнү белгиленип, жүрөктөрдү толкуткан эскерүү иш-чарасы өттү. Бул күн Совет аскерлеринин Афганистан жергесинен чыгарылган күнү катары тарыхта калган. 37 жыл убакыт өткөнү менен алапат күндөр баарынын эсинде. Жүрөк үшүткөн, запкалар жаракат болуп кала бергени айкын. Кабарчыбыз Нуржан Дөөткулованын материалында. Афган согушу 1979 жылдан 1989 жылдары болуп, 10 жылга созулган оор жана кайгылуу тарых барагы катары эсте калды. Бул согушта миңдеген жоокерлер курман болуп, далай тагдырлар жараланды. Кыргызстандан да жүздөгөн жоокерлер катышып, алардын айрымдары бөтөн жерде баатырларча курман болушкан. Балыкчы шаарындагы афганчылардын күнүн белгилеген иш-чаранын жүрүшүндө согуш ардагерлери, курман болгондордун үй бүлөлөрү жана шаар тургундары чогулуп, афганчыларды куттукташты. Мекен үчүн жанын берген жоокерлер эскерилип, алардын арбагына багышталып Куран окулду. Балык шаарынан 57 жоокерибиз Афган жергесине барып, ошол жерден 2 байкелерибиз, агаларыбыз кайтпай калган. Алардын экөө Айылчиев Аскат жана Курмашев Алымбек. Алар Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланышкан. Ал биздин агаларыбызга ушул Балыкчы шаардык кеңешинин чечими менен шаарыбызга 2 көчөнүн аты ыйгарылган. Жыйында жүрөк толкуткан сөздөр сүйлөнүп, тынчтыктын баалуулугу өзгөчө баса белгиленди. Бул күн эрдикте эскерип гана тим болбостон, согуштун азабын унутпай, келечек муунга тынч жашоонун баркын түшүндүргөн маанилүү сабак болуп калды. Бул мааракеде өзүңүздөр көргөндөй ушу Балыкчы шаардын мэриясы жана Балыкчы шаардын аскер бөлүктөрү келип, жана мекеме жетекчилери келип, ушул Ысык көл областынан 32 баланын ушул эстелигинин астында гүл чамдар коюлуп, эскерүү күндөрү болду. Андан сырткары мына Куран окутуп, ушу эскерүү күндөр бул тарых эч качан унутулбайт деп ойлойм. Себеп дегенде биздин келечек муундар ушул ооган согушу кандай болгон, ушул кандай баатырлыкта өзлөрүнүн милдеттерин аткарып, мамлекетибизге өзүбүздүн салымын кошкон деп ушул балдарыбызды, жаштарыбызды биз патриоттуулук сезимдерге тарбиялоодо дагы ушул күндү ар бир 15 февраль сайын ушул эскерүү кечелерин өткөрүп келебиз. Бул күн эрдикти даңазалоо менен катар согуштун оор сабактарын эске салган маанилүү датада. Баатырлардын эрдигин эч качан унутпайт. Ал эми тынчтык эң улуу байлык экендиги дагы бир ирет баса белгиленди. Нуржан Дөөткулова, Талбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктар үчүн Балыкчы шаарынан.
Каракол шаардык салык кызматы жергиликтүү ишкерлерге салык системасына кирген өзгөртүүлөр туурасында кеңири айтып, тегерек стол үстүндө пикир алмашуу жолугуусу өттү. Өзгөртүүлөрдүн өзөгү, мааниси жана ишкерлер үчүн каралган жеңилдиктер тууралуу жеринен кабарчыбыз Алтынай Рыспай кызы айтып берет. 2025 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен салык жүгүнө жеңилдетүү максатында салык кодексине бир катар өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. Анда ишкерлерди колдоо ниети менен жеңилдиктер берүү каралган. Бүгүн Каракол шаардык салык башкармалыгы ишкерлер үчүн киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу кеңири маалымат берди. Бүгүнкү иш-чаранын максаты урматтуу президентибиздин тарабынан 2025 жылы 5 закон чыккан именно ишкерлерди колдоо боюнча. Мисалы ставкаларды, налоговый ставкаларды ылдыйлатуу боюнча, мораторий киргизүү боюнча, дагы көптөгөн ишкерлерге жеңилдиктер берилген. Бүгүнкү иш-чаранын максаты ошол жеңилдиктерди биздин өзүбүздүн караколдук ишкерлерге жеткизүү боюнча иш-чара уюштурулду. Жеке ишкерлердин көйгөйлөрү, түшүнбөгөн суроолору абдан көп экен. Биз ошолорду түшүндүргөнгө аракет кылып, атайын ушундай семинарды уюштурдук. Именно акцент бул жерде кандай өзгөртүүлөр, негизги кайсы өзгөртүүлөр салык кодексине киргизилди жана мындан ары жеке ишкерлер кандай иштеши керек деген темада болуп атат да. Айтсак, жаңы эрежелерге ылайык 0% ставка менен иштегендер үчүн жүгүртүү чеги 15 миллион сомго чейин көтөрүлдү. Ал эми 0,5% ставка боюнча чек 50 миллион сомго чейин жеткирилип, 1% ставка жоюлду. Ошондой эле 0,5 жана патент менен иштегендер бирдиктүү салык декларациясын тапшыруудан бошотулду. Экономикалык ишмердүүлүгү жок субъекттер отчет бербейт. Жеке ишкерлер өзүнүн жана QR-коддорун иштеп, ишкерлик QR-коддорун, жанагы физический QR-коддорду жүктөш керек. Ал уже нарушение эсептелинет. Андагы случайлар чыгып, биз тараптан текшерүүчүлөр жүрүп атканда өзүнүн баласынын же дайыр тууганына тийип алганда анын баары нарушение эсептелинет. Ишкерлер ошону суранабыз, жана өзүңөрдүн жеке ишкерлик QR-коддоруна белгилер. Бул өзгөрүүлөр ишкерлер үчүн шарттарды жөнөкөйлөтүп, салык системасын ачык жана ыңгайлуу кылууга багытталган. Мында ишкерлер жаңы маалыматтар менен катар өтүп келген суроолорун бергенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Аябай пайдалуу нерселерди алдык. Көп изменениялар бар экен налог боюнча, особенно единый налог боюнча, соцфонд боюнча, подоход боюнча ошолордун баарын жакшы маалымат алып атабыз. Бизге башка мамлекеттерге караганда биздин налог аябай эле төмөн. Көптөгөн Европалык мамлекеттерде налогдор аябай чоң. Биздики налог жаңы баштап келатат, абдан жогорку, мен мага жагат жогорку деген. 30 чарчы метрге чейинки соода жайлары үчүн патент киргизилди. Тигүү жана зергерчилик тармагына 0,25% жеңилдетилген ставка белгиленип, киреше салыгы жана социалдык төгүмдөр 1% болуп бекитилди. ЭТТнын колдонуу кыскартылып, айрым товарларга гана сакталды. Орто бизнес 2025 жылдын июль айынан тарта отчетту ай сайын тапшырат. Мындан тышкары транспорт салыгы жоюлуп, айыл чарба багытындагы жер салыгынан бошотуу 2030 жылга чейин узартылды. Чет өлкөлүк эсептерге акча которуу 0,1% транзакциялык салык киргизилди. Мүлк салыгы авто эсептөө тартибине өткөрүлдү. Бүт общественный питанияларга, гостиницаларга даярданып берүү жөнүндө каттар тапшырмасаңар. Ошондой каттар сиздерге ушу ситуациядан неметип айтып коеюн. Ошолор даярданып берген. ФКОго өтөсүнөр. ФКО өзү жакшы результаттарын берип атат. Ишкерлер үчүн шарттардын жөнөкөйлөтүлүп жаткандыгы, аны менен катар салык системасын ачык жана ыңгайлуу кылууга багытталган аракеттер өлкөдө ишкерликти илгерилетүүгө, жыйынтыгында экономиканы өнүктүрүүгө багытталат. Алтынай Рыспай кызы, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан. Кыргызстанда бала тарбиялоо жаатында кыргыз жана орус тилдеринде маанилүү колдонмо жарык көрдү. 5 кадам басылмасы төрөлгөндөн тартып 5 жашка чейинки балдардын өнүгүү этабын камтыган өзгөчө колдонмо болуп саналат. Аталган колдонмо Каракол шаарында презентацияланып, Роза Отунбаеванын демилгеси фонду тарабынан иш-чара өттү. Анда ата-энелер жана тарбиячылар үчүн практикалык кеңештери сунушталып, улуттук оюндар менен коштолду. 5 кадам бул илимий далилдерге негизделген, ата-эне менен баланын өз ара байланышын чыңдоого жардам берген платформа. Эгерде ата-эне менен байланыш болбосо, баланын тили да, социалдык көндүмдөрү дагы толук өнүкпөйт. Бул тууралуу иш-чарада маалымат берилип, кеңири түшүндүрүлдү.
Балдарды эртек урактан өнүктүрүүнүн маанилүүлүгү жөнүндө ушу ата-энелерге бир маалымат берип кетели деп келдик да. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жерде балдар бул жерде жалаң өнүгүү мастер-класстарында ойноп атышат, иштеп атышат, сүрөт тартып атышат жана башка нерселер жасап атышат. Жалаң өнүгүү. Бул эмне үчүн эртек урактан өнүгүүгө маани берип келебиз биз? Бул жерде изилдөөлөрдүн негизинде айтылат, бала төрөлгөндөн баштап 5 жашка чейинки өнүгүүсү баланын өмүрүндөгү эң маанилүү мезгили деп айтылат. Иш-чаранын алкагында ата-энелер жана балдар үчүн сергек үй бүлө, жаамат аянтчаларында мастер-класстар, эмоционалдык байланыш жана оюндар ордолорунда интерактивдүү сабактар, ошондой эле адистерден пайдалуу кеңештер уюштурулду. Ушул жерде ата-энелерди балдар менен алып келип, балдар дагы ушул өзүнүн 5 жашка чейинки өсүп аткан учурда анага кандай мамиле кылыш керек, кандай тарбия бериш керек, ал эле эмес ошол оюндар аркылуу дагы кандай тарбия берсе болот экенин ошолордун баарын көрсөтүп, ушул жерде жакшынакай иш-чара өтүп жатат. Ар бир бала өз оюн эркин айтууга жана ар түрдүү маданияттар менен баарлашууга үйрөнүш үчүн фестивалдын салымы зор. Мында өзгөчө улуттук оюндарга басым жасалып, кыргыз маданиятын өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Биз Сүйүндүгөн өнүгүү борборунан 3-4 бала менен келдик. Ата-энелер менен жалпы келдик. Биз бул өнүгүү борборубузда жалаң нейро оюндарга көбүрөөк көңүл бурабыз. Ошол нейро оюндарды дагы улуттук нерселерди чагылдыруу менен балдардын аң сезимин өстүрүп, моторикаларын өнүктүрүп, ушундай жакшы нейро оюндар менен келдик. Логопед машыктыруучулар тарабынан бир катар кеңештер берилип, атайын көнүгүүлөр аткарылды. Уюштуруучулардын айтымында бул иш-чара үй бүлөлүк баарлашууну, түшүнүшүүнү жана бала менен ата-эненин ортосундагы байланышты чыңдоого багытталат. Айзат Анарбекова, Нуржан Орманбетов, ысык-көл жаңылыктары. Сиздер жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышына назар салдыңыздар. Кечки эфирден амандашканча.